Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналының катталуучулары, жалпы эле күрөш күйөрмандары. Бүгүн биз Акжол Махмудов менен Роман Власовдун алдыда өтө турган беттеши тууралуу кеп кылып, алардын айткан сөздөрүнө токтолобуз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, Акжол Махмудовго ийгилик каалап өтөлү. Анткени Власов менен боло турчу кармаш биздин жаш балбан үчүн чыныгы спорттук сыноо десек жарашат. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Senin barlaşuğun, senin tarifin, senin tuğra tandığın, senin номер 1 mobillik operatörüm. Переходи на О. Кантсе дагы эки жолку Олимпиада чемпиону менен кармашуу оңойго турбайт, айрыкча партерде. Эске салсак, эки балбан бири-бири менен бул беттеш тууралуу 2021-жылдын аягында келишкен. Бирок Акжолдун жаракатына жана мелдешти өткөрүү кыйынчылыктарына байланыштуу башка убакытка жылып калган эле. Мына эми алардын ортосундагы беттеш 26 апрель күнү Орусиянын Поддубный күрөш лигасынын алкагында Казакстандын Алмата шаарында өтө турган болду. Турнирде бул эки өлкөдөн башка дүйнөнүн күрөш боюнча алдыңкы 10 мамлекети катышат. Алар Азербайжан, Армения, Индия, Иран, Казакстан, Куба, Молдова, Япония жана Орусия. Бул кеченин эң башкы беттеши Махмудов менен Власовдун ортосунда болору белгилүү. Олимпиада чемпиону Муса Евлоевдин айтымында бул кармашты бүтүндөй дүйнө жүзү күтүүдө. Аталган Поддубный лигасы 2022-жылы 3 жолу мелдеш өткөргөн. 2 жолу Москвада өтсө, 1 жолу бизде Бишкекте өткөнү эсиңиздерде болсо керек. Ал турнирлерде 15 өлкөдөн миңдей балбан күрөшкөн. 5 март күнү Акжол Махмудов Болгариядагы рейтингдик эл аралык мелдеште 77 кг салмагында финалда Армениянын Малха Самоян деген балбанын утуп чемпион аталды. Ал турнирде Акжол анчалык активдүү иштеген жок, өзгөчө партерде. Балким финалга чейинки спортчулардын деңгээли ошондой болгондур. Бирок Самоян жакшы туруштук берди. Власов менен боло турчу кармашка чейин Акжол өзүнүн мыкты формасына келип калат деп ишенебиз. Ал мелдеште Акжол жалпы беттеш өткөрдү. Андан соң мындай деди: "Биздин сезон начар эмес башталды. Алдыда оңой эмес жол күтүп турат. Роман Власов, мен сени көздөй баратам" деп Акжол өз баракчасына жазды. Өз кезегинде Роман Власов Акжолдун акыркы мелдеши тууралуу мындай деп жазды: "Акжол, мыкты күрөштүң. Жеңишиң менен куттуктайм. Биздин килемдеги жолугушуубузга 7 жума калды. Ага мыкты формада келишиңди каалайм. Калган сөздөрүмдү мен килемде айтам. Мен дүйнө чемпионатын биринчи жеңгенимде сен 12 жашта элең" деди. Спортто бири-бирин сыйлап, достошуп калган балбандардын кармашы кандай болот деп күткөндөр көп. Мурунку Олимпиадага барбай калган Власовдо мотивация абдан чоң. Эске салсак, анын ордуна Орусиянын машыктыруучу тобу Александр Чехиркинди алып барып, ал балбан медальга илинген эмес эле. Ошол убактан бери өзүнүн дагы да эң бийик чокуда экенин далилдегиси келип жүргөн Власов үчүн бул кармаш өтө маанилүү. Олимпиададан кийин эске салсак, Акжол 2021-жылдагы дүйнө чемпионатына барган эмес. Ал эми Власов ошол мелдешти жеңип алган эле. Биз бул беттеш тууралуу канчадан бери эле талкуу кылып келе жатабыз. Ошентсе да өз ойлорубузду деталдуу жазып, кармаштын сценарийи тууралуу талкууларды комментарийде жүргүзөлү.